ардактуу замандаштар, достор, Кыргызстандын келечеги, сиздер менен жүздөрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиздердин бүгүнкү күндөгү ынтымагыңар бүтүндөй Кыргызстанга, бүтүндөй бизге дем күч берет. Чындыгында үстүндө карап турчу Азиз мырза, башында ак калпагын кийген Кыргыздын кымчабел кыздары, Кыргыздын Айзада Жамгырчиева сыйламында боюнча абдыралды сор. Жарызлап жебиз. Таластын тың чыкмаларын чогултуп, бүгүнкү күндө Талас жергесинде жаштар форуму болуп өттү. Жаштар форумун уюштурган Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Министрилигине терең ыраазычылык билдиргим келет. Форумдун негизги максаты жаштар арасында зордук зомбулук, экстремизмди, баңгиликти алдын алууга багытталган. Күтүүсүз жерден Талас жергесинин жана Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Министрлигинин төш белгисине жана сыйлыгына ээ болуп калдым. Мен үчүн бул чоң жана маанилүү сыйлык. Чоң рахмат. Олимпиаданын призеру, бир гана Талас эмес, Кыргызстандын сыйлыгы Жоламан Шаршембеков күндөй болчулар болсун. Жоламан менен катар алдыңыздарга дагы бир Таластын сыймыктуу уулуну, Париж Олимпиадасынын катышуучусу Алмаз уулу Бекзат чакырабыз. Жалпылап отургандар. Бекзат Алмаз уулуна дагы бир дүркүргө болчуган болсун. Биздин сыйлыгыбыз канчалган мырзалардын буюрса сиздердин жолуңузда турган сөздөрү деген филмдер бар. Жоламан Бекзат куш келипсиңер. Могул Саламатсыздарбы, урматтуу ушул тең катышуучулары, урматтуу менин инилерим, карындаштарым. Мындай ушул мааракени уюштурган биринчи уюштуруучуларга, милиция кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Ушундай иштерди уюштуруп турсаңыздар, келечекке бир гана спорт эмес, ар ким өзүнүн жакшы көргөн нерсесин менен алектениш керек. Ошо жакшы көргөн нерсесин менен эмгектенип, ушул чоң-чоң бийиктиктерди багындырыш керек. Мен силерге